Темир Сариевдин саясий салмагы жана анын шайлоо жарышындагы жогорку рейтинги бир топ ушак-айың сөздөргө негиз болууда. Ар кандай сөздөр көп айтылып жаткандыктан талапкер анын баарына өзү түшүндүрмө берүү максатында маалымат жыйын өткөрүп, өз принциптеринен тайбай тургандыгын дагы бир жолу тастыктады. Акыркы убактарда саясатчылардын арасында, шайлоочулардын арасында ар түрдүү божомолдор болду. Мен бүгүн расмий түрдө айткым келет. Мен жана менин командам биз шайлоонун аягына чейин барабыз. Анткени биздин артыбызда калың эл турат, калың шайлоочулар турат. Мен өз саясат жолумда бир топ кыйынчылыктарды баскам. Бизди куугунтуктап, камап, газ менен атып, коркутуп, үркүтүп да көргөн. Бирок мен эч качан сынган эмесмин. Эч качан корккон эмесмин. Темир Сариев шайлоочулар менен болгон жолугушуулар маалында ал башка талапкерлердей болуп административдик ресурс же акчанын күчүнө эмес, элдин ишенимине таянаарын такай айтып келет. Шайлоо күнү ар бир жаран бир гана өзүнүн келечегин эмес, балдарынын келечегин тандайт. Андыктан тандоо татыктуу болушу керек. Я тоже слышу, что учителя, врачи, мугалимдер, дарыгерлер, жалпы эле бюджеттик кызматкерлер катуу кысымга алынып жатканын угуп жатам. Бирок мен дагы бир жолу президент Атамбаевдин сөзүн кайталап кетем. Силерди коркутушу мүмкүн, бирок добуш берүү үчүн кабинага киргенден кийин эч ким силерди көзөмөлдөй албайт дебедиби президент? Андыктан жүрөгүңөр менен шайлагыла, эч нерседен коркпогула. Чынын айтсам, мен административдик ресурстан эмес, добуштарды сатып алуудан коркуп атам. Бюллетень в урну. Темир Сариев шайлоодо жеңишке жетип президент болгон күндө өз командасы менен бирге ийгиликке бирге программасын иш жүзүнө ашырат. Темир Сариев өзү жана анын командасы так принциптерди карманып, бийлик үчүн эмес, ар бир кыргызстандыктын татыктуу жашоосу үчүн күрөшүүдө. Күч эмнеде? Күч акчада эмес. Күч эмнеде? Күч коркутуп административдик ресурсту колдонууда эмес. Күч чындыкта. А мен дайыма чындыкты бийик тутуп, ошо жараткандын астында таза болуп, элдин мүдөөсүн аткарып, милдетин алганга даярмын. Даяр болгом.